Сүрөттөгүдөй чыкты. Биздин бул жолку каарманыбыз Баткен районунун Карабулак айылындагы жаш чеберкелин Айчүрөк Саатбек кызы тууралуу болмокчу. Ал баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин аярлуу үй-бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбооруна катышып, ФСТС уюмунун каржылык колдоосу менен тигүү машинкаларын алган. Биринчи тур, экинчи турдан өтүп, Кудайым насип кылып, азыр 4 машинка жазган элем, ошол 4-өн тең алып, 4 жумуш орун камсыз кылып иштетип атабыз. Бул проектти жазганымдын себеби ушу көп айылда кыз-келиндер жумушсуз үйдө отурат, анан көп миграция болуп чет жактарга чыгып кетип аткандыгына байланыштуу ушу айылда эле иштесе болот, балдарынын жанында иштесе болот деп, ошол проекттин максаты ошол болгон. Менин максатым ошол себептен проект жазып, жумуш орун камсыз кылам деп жазгам. Жаштайынан эле тигүүчүлүк өнөрү бар Айчүрөк келин болуп түшкөндөн кийин долбоордун колдоосу менен ишкердигин кеңейтип, айылда бош отурган кыз-келиндерди жумуш оруну менен камсыз кылууга да жетишти. Элет жеринде жумушсуздуктун айынан чет өлкөдө миграциялап жүргөндөрдүн санын аз да болсо кыскартып, балдарынын кашында киреше тапканга шарт түзгөн Айчүрөккө айылдаштары ыраазы болуп турушат. Проекттер жазып, машинкалар уткан экен, айылдагы келиндерге кыйла жардам болду. Ушинтип тигип, биз акча таап, жумуш ордуна орношуп калдык. Жакшы, рахмат Айчүрөккө, ишиге илгери болсун. Сонун тигет бүт, заказдары көп аябай. Заказдар көп түшөт бул келинге. Келин көйнөктөрдөн тигебиз. Анан салондорго көйнөктөр тигебиз. Заказ аябай көп. Айчүрөк биздин айылыбызга келин болуп келгенден чебер экен. Ушундай проекттерди жазып, кол машиналарды утуп алып, элдин арасында кыз-келиндер, бош отурган кыз-келиндерди ишке тартып, аябай жакшы иштеп атат. 6 жылдан бери тигүүчүлүк кесип менен алектенип келген келиндин кардарлары да көп. Анын колунан жаралган той жана кече көйнөктөрү көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүн арттырып, социалдык тармактар аркылуу да буйртмалар келип жатат. Айылдагы кыз-келиндердин кийимдерин, көйнөктөрүн, анан кече көйнөктөрүн, той көйнөктөрүн тигебиз, анан классикалык пиджак, жакеттерди тигебиз. Буйртмалар көбүнчөсү мага Инстаграмдан заказ келет. Баары эле кыздар азыр Инстаграм соц тармактар өнүгүп кетпеди, ошол себептен көп Инстаграмдан заказ кылат. Аярлуу үй-бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбоору баарлашуу ишеним укук уюму тарабынан Баткен районунун Карабулак жана Лейлек районундагы 9 булак айыл аймактарында ишке ашууда. Каржылык колдоо ФСТС уюму тарабынан көрсөтүлүүдө. Долбоордун алкагында Баткен облусу боюнча 10 ишкер 250 000 сомго чейин гранттык колдоо алышты.